Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу экс-премьер-министр Темир Сариев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Темир мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Саламатчылык. Сизди коомчулукта сагынып көргүзү келип калды болуш керек. Анткени көптөн бери өзүңүздүн саясатка аралашпай, жеке бир элге керектүү, коомчулукка керектүү нерселер менен эле алектенип жүргөнүңүздөн кабардарбыз. Бүгүн биздин айта турган негизги темабыз бүгүн өлкөдөгү саясий абал. Ошого ар тараптан врачтар, мугалимдер, тарыхчылар келип, биз өлкөдөн ушул бир катал саясий абалдан кантип чыгып кетсек болот деген теманын айланасында өз ойлорун билдирип жатышат. Анда эмесе кезек сизде. Жалпысынан алып карасак, саясий абал туруктуу. Бирок кээ бир чыңалуулар бар. Муну сөзсүз түрдө эске алыш керек. Ал чыңалуулар себеби эмнеде? Себеби биринчиси ушул Текебаевдин камалышы менен, анын үстүнөн иш козголуу менен байланыштуу болуп калды. Экинчиси бул быйыл 2017 жыл шайлоо жылы. Биз мамлекет башчысын шайлайбыз, мына ушуга байланыштуу болуп атат. Эгерде жана революциялык кырдаал келип калдыбы деп көптөр айтып атат деп сурап атат деп атпайбы? Мен ага айтат элем, жок, андай кырдаал жок. Биз туруктуулукту, ошол ынтымакты бекем сакташыбыз керек. Бирок ошол эле убакта мындай ойлонулган туура саясат жүргүзүшүбүз керек. Бул эки жакка тең тиешелүү болот. Биринчиси ушул бийлик атаандаш болуп, оппозиция болуп чыккан адамдардын кыймыл аракеттери, анын чакырыктары, сүйлөгөн сөздөрү. Экинчиси ошондой эле бийликтин кыймыл аракети. Мен дайыма айтып жүрөм, азыр дагы сиз айтып атпайсызбы? Саясаттан алыстап кетти деп. Мен саясаттан алыстаган жокмун. Ошо саясаттын ичинде эле жүрөм. Мына акыркы убактарда биз ушул партиянын штабтарын ачып, мен жер-жерлерге чыгып эл менен жолугушуп атам. Мына Жалал-Абад, Ошкода барып келдим, андан мурун Чүйдүн бир 2-3 райондоруна барып келгем. Эртең мына Ысык көл областына да барам. Мен эл менен жолугуп аткан эң биринчи ушул биздин туруктуулук, ички элибиздин ынтымагы, анан кийин тартиптин болушун айтып атам да. Биздин бир гана жолубуз бар өнүгүүнүн. Бул мыйзам чегинде иш кылуу. Ошонун ичинде шайлоону дагы мыйзам чегинде таза өткөзүү. Эл кимди шайласа, ошол президент болуш керек да. Бирок ал шайлоо таза, ачык өтүш керек. Анан популисттик ар түрдүү чакырыктардан биз алыс болушубуз керек. Мына ушул азыр деген жаз келгендигине байланыштуу деп айтабызбы, же болбосо биздин кээ бир саясатчылардын тилек максаттары ушул жазында бир элди козгоо, бир башка жакка бурмалоо максаттары менен болуп жатат дейбизби? Айтор бүгүнкү күндө чынын айтсак, биздин мамлекетте абал бир аз тынч эмес. Анткени элдин да көз карашы ушундай болуп жатат. Ошон үчүн элди саясат чордонуна кечке эле көңүлдөрүн бура бербестен башка тарапка, жазгы иштерге, же болбосо биздин эртеңки бул жаздан кийин кыш келерин дагы туура түшүнүп, бул жаздан кийин эртең күздө президенттик шайлоолорун ошого камынышыбыз керектигин, кандай бүгүн элдин көңүлүн ошол жакка буруубуз керек? Анткени ушул маселе абдан татаал болуп жатат. Эми бул жерде ачык эле айтыш керек да, ошо саясий тирешүүдөн келип чыгып атат да. Биз мына акыркы бир 3-4 жылда кадимкидей туруктуулук пайда болуп калды эле да. Митингдердин баары токтоп, элдин арачылыгы токтоп, эл үмүт менен жашап калган да. Анан мына былтыр ошол кеч күздөн баштап, анан өзгөчө мына жылдын башынан баштап кичине саясий акыбал курчуп кетти. Мен буга дагы кайталап кетем, буга эки жактан тең мындай туура кадамдар керек да. Биринчиден бийлик жагынан дагы ошо мыйзам ченемдүү болуш керек да. Эгерде мына Текебаев жөнүндө айтып атпайбы, Өмүрөк Черкешевке мындай бир олуттуу күнөөлөр коюлуп атат. Биринчи уккан адамга айтылып атат, да ушунча акчаны алып алыптыр депчи. Бирок экинчи жагынан укук коргоо органдары дагы олуттуу далилдерди бериш керек да. Ушул алар фактылар менен тактап бериш керек. Эгер ал болбой кала турган болсо, бул саясий куугунтук, саясий оюн болуп калат да. Мына маселе ушундай болуп атат. Бул канчалык чындыгы бар и канчалык тез тергөө иши бүтүп сотко өтөт. Анткени мына иш козголуп калды.
эми ал сот гана чечиш керек да. Ошол коюлган күнөөлөр барбы, алар фактылар менен далилденгенби же далилденген эмеспи депчи. Мына ушуга окшогон маселелер тилекке каршы эки жагынан курчуп атпайбы? Анан ушундай курчуп атканда албетте бир жагы күнөөлөгөн жагы өзүнүн актык мындай чындыгын көргөзөм дейт. Күнөөлөнүп жапа чегип аткан жактагы коргонуу жолдорун издейт. Анан ошонун негизинде жанагындай акциялар, митингдер, пикеттер, жүрүштөр болуп кетип атат да. Мен эгерде ушулар мыйзам чегинде болуп калса, эл өзүнүн иши менен алек. Мына мен азыр жерлерди кыдырып атам, көп нерсеси айтып атат. Бизге ошол тынчтык керек. Мен да ошону колдойм. Тынчтык керек. Анан бийликтин туруктуулугу керек. Биз чынын айтканда бардык лимиттерди бүтүрдүк. Революционда лимитин бүтүрдүк эми. Улам эле оюн кылып, эми 3-чү жолу революция кылабыз дегенден алыс болушубуз керек да. Ал лимиттердин баары бүттү. Анткени эл бир эмес 2 жолу жалкып калды. 2 жолу жалкып калды. Революция болгондон кийин толкун болуп, анын ошол жанагы деңизде же океанда толкун болгондо ал бир эле убакта токтоп калбайт да, ал барып токтойт да. Бизде да барып келип мына 10 жылдан кийин токтоп, азыр кадимкидей мындай болуп калган да. Эми ушуну кайра толкунга айлантыштын кереги барбы же жокпу? Бул чоң суроо болуп турат да. Мен ойлойм, мындайдын кереги жок. Талаша турган бийик, улуу нерселер ушул шайлоодо болуш керек. Адамдын программасы менен, көз карашы менен, анын сүйлөгөн сөзү менен, кылган иш аракети менен болуш керек да. Бирок ортодон кандайдыр бир чагымчыл маселени көтөрүп чыгып, ошонун тегерегин айлантам деген болбош керек. Анан бир четинен ушул бийлик жагынан дагы абдан кылдат болуш керек да. Өзгөчө мына укук коргоо органдары абдан кылдат болуш керек да. Анткени мындай орчундуу күнөөлөр тагылып атпайбы? Ошолорду айтаарда, иш козгоордо бул кылдат мамиле кылыш керек да. Туруктуулукту бузуш тез эле экен. Тез эле экен да. Бир-эки чагымчыл маселе чыгып кетип, ошонун тегерегинде сөздөр жүрүп кетсе, бул аягы мындай бир тирешүү менен бүтүп калышы мүмкүн да. Бизге мунун кереги жок. Сөзүңүзгө аралжы, мына сиз жерлерге барып коомчулук менен кезигип келгениңиз жөнүндө айтып жатасыз. Кече жакында түштүк жергесине барып келгениңиз жөнүндө бизде маалымат бар. Дагы кошумча маалымат бар. Ал жерде сизди абдан жакшы маанай менен тосуп, ошол жерде элдин көйгөйүн айтышып, сизге эл менен бирдикте көчөт отургузуп, бир жакшы маанайда кезигип келдиңиз деп. Ал эми бүгүн ошол эле биздин массалык маалымат каражаттары тарабынан же болбосо ушу сиздин бир оппоненттериңиз тарабынан дейбизби, сиздин абдан эле трайбалист экениңиз жөнүндө, түндүк түштүктү эки тарапка бөлүү, бул жөнүндө бир нече жерде айтканыңыз жөнүндө дагы өз пикирлерин ортого салып келишишет. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Биринчиден биз ушул түштүккө барып, Ош Жалал Абадка барып, бир жакшы демилге менен барганбыз. Биздин ушул жаштар тобубуз бар, Бирге деген бир демилге көтөрүп, ушул Бирге Кыргызстанды көтөрөлү. Бирге Кыргызстанда ынтымакты, тынчтыкты орнотолу, бирге бир күчтүү мамлекет кылалы, бирге өнүгүүгө багыт алалы деп ушундай жакшы демилге көтөргөн. Ошол Бирге демилгесинин негизинде Жашыл Кыргызстан деген, Кыргызстан боюнча быйыл ар бир адам жок дегенде бирден көчөт отургузсун деп демилге көтөргөнбүз. Бул элдик демилге болот. Биз ошону Жалал Абад областынын Сузак районунан Бекабат айылынан баштадык. Ошол жерге барып, өз колубуз менен, жаштар менен чогуу отургузуп, гүл отургузуп, дарактарды отургузуп, анан ошол жерден бир кайрылуу жасадык да. Биз муну улантабыз. Мына эртең Ысык көл областына барып, ал жерден да бир 2 жерге ушул биз ушул айылдарга кирип атабыз да, көчөлөргө кирип атабыз. Анткени ушул ар бир үйдүн тегереги таза болсо, ар бир көчө таза болсо, ар бир айыл таза болсо, элибиз да таза болот, жерибиз да таза болот, мамлекетибиз да таза болот да. Андан кийин ар бирөөбүз жок дегенде бирден көчөт отургузсак, эгерде кары эне атабыз болсо, алар үчүн отургузуп койсок, жаш балдарыбыз болсо, алар үчүн отургузуп койсок. Бирок айтсак ар бирөөбүз, мынакей мен быйыл 17-жылы
бир көчөт отургуздум. Эмдиги жылы 2 көчөт отургузам. Аркы жылы 3 көчөт отургузам деп ошентип биз Кыргызстанды жашылдандырып алабыз да. Азыр мына экологиялык маселелерге абдан чоң көңүл бурулуп атпайбы? Бул ушундай элдик демилге да. Мен муну былтыр премьер-министр болуп турганда дагы ушу ботаникалык садтан баштаганбыз. Биз ошондо дагы эл аралык уюмдар менен, анан кийин бейөкмөт уюмдар менен биригип бир жакшы демилге өтөрүп чыкканбыз. Ошол биздин Бишкек шаарындагы ботаникалык садты Орто Азиядагы тоолуу ботаникалык садка деп айлантабыз депчи. Ал ошол демилге бар. Мен ошондо каражаттарын да бөлүп бергем. Кичине бир анан ошол демилгени колдоп, тийиштүү тапшырмалар берилген. Мындай жана дизайн иштелип чыгып бүтүп атат дагы, Кудай буйрса. Жок, быйылдан баштап, мүмкүн эмдиги жылдан баштап ишке ашат. Ал абдан чоң эл аралык проект болот да. Бул ошол Орто Азия боюнча эң чоң ботаникалык сад болуп калат. Ошол анан кийин сейрек кезделүүчү абдан жакшы бак дарактар отургузулат да. Ал эми жанагы трайбалист деп айтып атканыңызга бул маселе көптөн бери келатат. 2005тен бери эле келатат. Бул менин негизги оппоненттерим. Мага каршы чыгабыз деп, мени жаманатты кылабыз деген сөздөр. Мынакей мен жерлерди кыдырып, министр болуп жүргөндө, өзгөчө премьер-министр болуп жүргөндө жерлерге барганда биздин элибизде андай таптакыр сөздө жок. Түндүгүндө дагы, түштүгүндө дагы, батышында, чыгышында дагы. Алардын баары айтып атат, бизге иштеген иштерман, талапты катуу койгон, жоопкерчилиги бар адам керек деп атат да. Ал эми жанагы кээ бир заказ чыгып аткан материалдарда ошого байланыштуу да. Мен айтып кетишим керек бу жерде. Негизинен ушул уурушулукка, анан кийин түндүк түштүккө регионго бөлүү бул саясатчыларга байланышкан да. Жөнөкөй элде андай жок. Саясатчынын акыркы аргументи бүтүп, ушу колунан келбей калганда, ушу мени кантип колдосун деп, анан кийин мен өзүңөрдүн балаңармын да деп айта баштайт да. Эми бул ооруда кетет бизге. Бул ооруда кетет. Анткени биз улут катары, мамлекет катары өнүгүүнүн жолундабыз. Биз сизди бул жака келериңиз жөнүндө анонс бергенибизде окурмандар тараптан, көрөрмандар тараптан да суроолор келген. Анын бирөөсү, мен бардык суроолорду карап чыксам баары эле окшош экен. Сиздин жана жолдун бүтпөй калгандыгы жөнүндө кызыккандар көп экен. Сиздин бир ошончолук чүй жергесинде кыдырып иштерди алып барып жатканыңызда дагы элдин бир духун көтөрүп, стимул берип, эртеңки жашоо башкача деген көз карашта болдук эле, бүгүн андай болбой жатат деп айтышыптыр. Мага баарынан жакканы сиз бала кезиңизде ойногон ролуңуз жөнүндө кызыккан бир 3-4 суроо бар экен. Ошол ролдон эмне эсиңизде калды деп. Биз кайра эле саясатты козгоп, элди тажатпай, ошол жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Жол боюнча жолду баштаган туура болгон. Бул кеңешилип бардык саналып башталган. Бул жол бүтөт, Кудай буйрса. Мына былтыр кичине кечигип калды, 1-2 айга, анткени мен кеткенден кийин жаңы өкмөт келип токтоп калды. Муну тезирээк иштесе болмок былтыр. Бирок экинчи дүйнөлүк оюндарга чейин бир топ жерин бүтүрүп койду. Быйыл мен ойлойм 1-июль, августка чейин бүтүп калат. Чолпон атага чейин жолдор бүтүп калат. Бүткөндөн кийин эл ошонун баасын берет. Бул жол туура экен депчи. Жол бүтүп калса, Шакекчей жолу Ысык көл областынын потенциалы абдан чоңойот. Анткени жол бул бирден бир инвестиция тартуунун жолу, инфраструктурага кирет да, туризмди өнүктүрүүнүн, инвестиция тартуунун жолу да. Бул жол, мына мен кеттим, башкасынын баары калды, бул бүтүш керек, Кудай буйрса. Экинчиси, жана үмүт боюнча, үмүттөн эч качан айрылбаш керек. Бул шоола болот, бул жарык болот. Мен терең ишенем, Кыргызстандын келечеги кең. Биз кыска мөөнөттүн ичинде чоң иштерди кылсак болот. Бир топтору башталган, бир топтору уланып атат. Бирок бүгүнкү талап мындан да тезирээк болсо дейт. Анткени адам эртеңкини күтпөй бүгүн жакшы жашасам дейт. Бул жакшы нерсе. Биз адамдарыбыз ошол турмушубуз оңолсо экен дейт, жолдорубуз оңолсо экен дейт, таза суу келсе экен дейт. Бир иретке келип, балдарыбыз бир жакшы окуу жайларын бүтүп, жакшы адис болуп, бул жерлерде завод, фабрикалар курулса экен дейт. Бул жакшы үмүт да. Ушул үмүттү биз ишке ашырышыбыз керек да. Бул биздин чогула турган ишибиз. Анан жанагы кино боюнча деп мага да көп ушундай суроолор келет.
Бул мындай болгондо мен интернатта шаарда окуп анан каникулга келсем, ошо энем айтты, бияка кино тартылган жатат, 2-3 күндөн бери балдарды топтоп издеп жүрүшөт депчи. Анан чын эле эртеси күнү эртең менен автобус менен чогултуп жүрүптүр. Мен да барып отуруп калдым. Барып бир 3 күн, 4 күн бизди чуркатып, ойнотуп, анан ошонун ичинен бир 2-3 баланы тандап алды. Ошонун ичинде мен бар элем, экинчи ролго деп каралып. Анан ошол Атадан калган туяк деген фильм Чыңгыз Айтматовдун, бул баягы согуштан кийинки кыргыздын нукура үй бүлөсүндөгү ошол атасы согуштан кайтып келбеген баланын көз карашы, анын дүйнөнү таануу боюнча атага болгон мамилеси, ошол кусалыгын көргөзүү повести да, абдан мындай. Анан ошол эле убакта ошол согуштан кийинки турмушту да көргөзгөн, ошол жесир калган аялдын мындай сезимдери кандай болот депчи. Абдан жакшы артисттер ойногон. Ошол жерде мына Кыргыздын жылдызы деп айтып койсок, мен муну ушубакка чейин айтып жүрөм, ошо Татыбү Турсунбаева. Ошол башыман сылап, чекемен өп, калды эле ушунчалык сулуу болуп. Биз анда 10 жаштабыз. Ошо сулуулугун ушубакка чейин, ошондо балалык сүйүү болчу да сулуулуккачы. Анан барып, колунан кармап, ошол убактарда бул 73-жылы болгон тартуу болчу. Жаңы эле Урукия киносу тартылып, абдан популярдуу болуп атканда Кыргызстан боюнча. Андан башка Сабира Күмөшалиева, Советбек Жумадылов, Кубат Жусупалиев деген ушундай бир залкар биздин артисттерибиз, залкар адамдарыбыз. Кубат Жусупалиев ушубакка чейин келип калганда жолугуп калсак, абдан мындай жылуу сүйлөшөбүз да, жылуу болобуз. Мына ошондой киного тартылгам. Эмне үчүн кээ бирөө сурайт, эмне үчүн актёрдук жолду тандаган жоксуңар деп. Менде андай эч кандай оюмда болгон эмес, эч качан мен актер болоюн деген эмесмин. Бул баягы эпизоддо ойногон, ошол кинодогу экинчи ролду ойногон баланын эле ойуну биз 3 ай тартылганбыз. Актёрдук кесипти аркаласаңыз дагы ошол биздин залкар жазуучунун бир чыгармасын четине илинип калганыңыз мен үчүн абдан эле чоң бакыт болуш керек бала кезиңизде. Анда биз маегибиздин аягын кайра эле ушул саясатка баа берүү менен бир суроого токтолуп кетели. Бул көбүнчө бүгүн элди тынчсыздандырган бул эртең административдик активдүү шайлоого катышуу. Элдин корккону азыр деген дагы деле ошол президент тараптанбы, премьер тараптанбы өздөрү каалаган кишини коюп, элдин добушу менен эсептешпей коюшу мүмкүн деген бир коркунуч бар. Анткени бул президент менен болбосо дагы буга чейин биз мындай нерсени бир топ көрүп келгенбиз. Биз эле бир эле биздин өлкө эмес, бул биздин негизи эле дүйнө жүзүндөгү тарыхый окуяларында ошолордо болгон президенттик шайлоолордо деле болуп жатат десек болот. Ал эми баягы сүткө өзү күйгөн айранды үйлөп ичет болуп, бүгүн биздин калкыбыз, журтчулук, кыргыз эли бардыгы ушул нерседен абдан кооптонуп турат. Мүмкүн коомчулуктун каалаганы бир адамдыр, ошону президенттикке көргүсү келип жаткандыр. Бирок ага карабастан эле дагы деле ошол бийликте турган адамдар өздөрүнүн кызыкчылыгы жашыруун добуш берүү менен тартып алышат деген тынчсыздануу бар. Буга сиздин оюңуз кандай? Шайлоонун жыйынтыгын кайсыл учурда эл кабыл алат? Биринчиден, ошол таза өтүп, эл ошол шайлоого ынанса. Бул биринчи. Анткени мына шайлоого чыгып президенттикке барам деген адамдардын аттары аталып атат да. Анан эртең эле бирөө асмандан түшүп келбейт. Анткени шайлоого барыш үчүн бир топ жолду басыш керек, бир топ ашууну ашыш керек, бир топ суу кечиш керек да. Мамлекет башчысы болуп жөнөкөй адам боло албайт. Ал өзүнүн жоон териси менен бир топ нерселерди баштан өткөрүш керек. Кыйынчылыгын дагы, ошол өзүнүн кызматы менен дагы элге далилдеп бериш керек. Бул бир. Экинчиси, ошол катышкан адамдар, шайлоого катышкан адамдар ошол шайлоонун жыйынтыгын тааныш керек. Мына ушул эки нерсе болсо, шайлоонун жыйынтыгы таанылып, шайланган адам күчтүү болуп келет да. Анан кийин андай административдик колдонобуз дегендерди мындай коркунуч бар. Элдин ишенбестиги да болуп турат да. Бирок биз 2015-жылы биринчи кадамды таштадык, жана биометрикалык маалымат менен кетебиз депчи. Биз ушуну аягына чейин ишендиришибиз керек да. Эми мурун пачкалап таштаган болсо, азыр элдер коркуп атат да. Биометрика өтүп баягы компьютер болуп калса, ошо компьютер жасап коюп эле өздөрүнүн адамын чыгарып коет депчи. Биз ошон үчүн
берге бир топ көзөмөлдөрдү коюшубуз керек. Биринчиден, ар бир шайлоо участогуна видеокамераларды коюшубуз керек. Анткени мамлекеттин тынччылыгы, келечеги бүгүнкү бир майда чүйдө акчадан өйдө турат да. Андан коркпой биз ошолорго керек болсо эл аралык уюмдарга кайрылып, же болбосо элге кайрылып биз коюшубуз керек. Ар бир шайлоо участогуна ошол көрүнүп туруш керек. Бул бир. Экинчиси, жанагы серверди көз карандысыз бир жумушчу тобун түзүп, көз карандысыз аудит кылышыбыз керек. IT аудит кылыш керек, техникалык аудит кылышыбыз керек. Үчүнчүсү, жана серверди элдик көзөмөлгө коюшубуз керек ошо шайлоо учурунда. Төртүнчүсү, онлайн берип туруш керек жыйынтыгын, көрсөтүүсүн. Ошо мына 8-де жабылат, ошо 8-ден баштап ар бир участокты карап туруш керек. Биз дагы ошого мындай катышабыз деген адамдар менен да сүйлөшүүнү мен ойлойм жүргүзүп туруп, биз да өзүбүзчө дагы онлайн ошо жыйынтыгын берип турушубуз керек да. Эң негизгиси ушу шайлоону таза өткөрүп берсек, бийликтин да күчү болот, анан мамлекеттин да туруктуулугу пайда болот да. Эгер жанагындай кылып тааныбаган адамды эле же болбосо эртең ушул мураскер деп алып келип ошого кыйнап салдырып кетебиз деген бул жаңылыштык болот. Ал мүмкүн кандайдыр бир жол менен алып келип алат, бирок анын эртеңкиси ал абдан бүдөңүк болуп калат да. Кыргыз эли муну өзүнүн тарыхында бир нече жолу далилдеп берген да. Андай адамды кабыл албайт. Ал эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө, сиздин тарапташтарыңызга бүгүн ошол чоң азатка сизди да аттанат деп эркин айта алабыз. Биз 4 февралда партиялык ачык конференция кылып, ошол жерде бир топ маселелерди карап, ошонун ичинде 2017 жылкы талкууну да караганбыз, шайлоону да караганбыз. Анан чечим кабыл алганбыз, ошол сөзсүз түрдө катышабыз. Ошол жерде демилгечи топтор айтып чыкты, мына биз сиздин кандидатураны көргөзөбүз депчи. Биз ошого карата азыр даярдыкты көрүп атабыз. Маегиңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Жерлерди кыдырганда биздин кандай десек, кыргыз журтчулугуна ысык саламыңызды айтып, жакшы ой пикирлериңизди айтып, ошол элди бүгүн жашоо бир эле саясаты менен эмес, биздин өлкөнүн өнүгүшү негизги максат экендиги жөнүндө кененирээк айтып келүүңүздү өтүнмөкпүз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы жакшы ой пикирлериңиз болсо, биздин студияга келип, коомчулук менен ой бөлүшүп туруңуз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн экс-премьер-министр Темир Сариев келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кезиккенче саламатта болуңуздар.